Кыргыз жараны концепциясы тынчтык клубтары аркылуу өлкөнүн бардык аймактарында жайылууда. Ош шаарынын Араван районунун окуучулары дагы аталган долбоорго грант жазып утуп алышкан. Азыркы учурда көп булуттуу Өзбекстан менен чектешкен Төөмойын айылында кыргыз жараны кандай болушу керектиги тууралуу иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп жатат. Окуучулардын аракети жана калкка тийгизген таасири кийинки тасмада. Аравандын Өзбекстан менен чектешкен Төөмойын айыл аймагында биз кыргыз жараныбыз аталышындагы достук фестивали болуп өттү. Ага аймактагы 10дон ашык мектептин атайын командалары катышкан. Ар бири бир этностун формасын кийип, бийим бийлеп, маданиятын чагылдырышты. Биз Төөмойын тынчтык клубу кыргыз жараны концепциясын жайылтуу максатында бүгүн биз достук фестивалын өткөрдүк. Бүгүнкү иш-чарабыз этностор аралык мамилелерди чыңдоо жана Кыргызстанда жашаган этностордун маданий баалуулуктарын окуучуларга жеткирүү болду. Жалпы Төөмойын айыл өкмөтүндөгү мектеп окуучулары катышып, бүгүнкү иш-чарабыз өз максатына жетти деп ойлойм. Иш-чара айылдын активист окуучуларынан түзүлгөн Төөмойын тынчтык клубу тарабынан уюштурулган. Алар кыргыз концепциясын жайылтуу боюнча IPD уюмунан 500 евро грант утуп алган. Төөмойын айыл аймагында кыргыз жаран концепциясы боюнча көптөгөн иш-чаралар уюштурулууда. Бүгүнкү күндө бул иш-чара бүгүнкү фестивалдагы ошол иш-чаранын алкагында түзүлдү. Мындан ары дагы айыл өкмөт башчыбыз Самат Тургунбаевичтин тапшырмасы бар. Буйруса колдоп, өзүбүздүн колубуздан келген жардам көрсөтүүгө буйруса дагы даярбыз. Ушундай иш-чараларды көп уюштурганга аракет кылабыз буйруса. Эске сала кетсек, IPD уюмунан грант утуп алган тынчтык клубтары өлкөнүн бардык аймактарында кыргыз концепциясын жайылтуу менен алек. Алар этностор аймактар аралык мамилени чыңдоо, социалдык жана диний бөлүнүүнүн алдын алуу багытында иш алып барат.